Анткенде чегарада чыккан келишпестиктен кийин абал туруктуу. Ошто банкоматтарды талкалап акча уурдаган кылмыштуу топ кылтакка айленди. Алдыда бул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде кабарлардын кезектеги топтому. Кызматыңыздарда мен Айжама Улжубай кызы. Саламатсыздарбы? Баткендин чегарадагы Аксай айылында абал туруктуу. Кырдаал эки тараптын чегарачыларынын көзөмөлүндө турат. Кечээ 10 жаштагы кыргыз баланы тажик жараны күч менен Тажикстандын аймагына алып кеткенден кийин наразычылыктар пайда болгон. Аксай айылынын эли чогулуп, баланы кайтарып берүүнү тажик тараптан талап кылышкан. Жарым сааттан кийин баланы кайра кайтарып беришип, эл тарап кетишкен. Мындай окуя кечээ катталганын мамлекеттик чегара кызматы бүгүн билдирди. Тажик жараны чегарадагы шарттуу тилкеге жакын жерде Керевшин дарыясындагы суунун нугун буруу ишин жүргүзүп жаткан. Тажик тарап баланы тажиктердин тракторунун терезесин сындырган деп айыптап жатышат. Окуяны жөнгө салуу үчүн эки тараптын чегарачылары байланышып, чегара режимин сактап, курал колдонбоо, келип чыккан чырды сүйлөшүү жолу менен чечүүнү макулдашкан. Учурда чегарада эл топтолгон эмес, жол кыймылдары эркен жүргүзүлүүдө. Жергиликтүү бийлик, тийиштүү мекеме, уюмдар элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Өкмөткө караштуу Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин Баткен облусу боюнча бөлүмүнүн начальниги 32 000 сом пара алууга шектелип кармалды. Окуя 17 апрелде болгонун Улуттук коопсуздук комитети бүгүн билдирди. Ал мекемени текшерүүгө алышкан аудиторлорго берем деп өзүнүн кол алдында иштеген кызматкерлерден акча талап кылганы айтылууда. Бул окуя кылмыштарды каттоонун бирдиктүү рейистерине пара талап кылуу беренеси менен катталган. Текшерүү учурунда Баткен Токой чарбасындагы каржылык чарбалык хукук бузууларда аныкталган. Тактап айтканда 2017-2018 жылдары жүргүзүлгөн мамлекеттик сатып алууларда жалган документтерди жасоо, баалуу дарактардын көчөттөрүн мыйзамсыз сатуу, ошондой эле жайыттарды ижарага берүүдөн түшкөн каражаттарды кымырып алуу фактылары ачыкка чыгууда. Кармалган чиновник учурда үй камагына алынган. Тергөө иштери жүрүп жатат. Ошто банкоматтарды талкалап акча уурдаган кылмыштуу топ кармалды. Эскерте кетсек, 9 февралдан 10 февралга караган түнү белгисиз атуулдар Араван районунда жайгашкан Кыргызстан банкынын банкоматынан күч колдонуу жолу менен талкалап, ичиндеги 904 300 сом акчаны уурдап, окуя болгон жерден из жашырып кетишкен. Ушундай эле окуя 2 марттан 3 мартка караган түнү Ош шаарындагы Кыргызстан банкында да болгон. Андагы банкоматтан 1 500 000 сом тонолгон. Аталган кылмышка Ош шаарынын 1989 жылы туулган тургуну жаза процессуалдык кодексинин 98 беренесинин негизинде шектүү катары кармалган. Шектүүнүн автоунаасын соттун токтомунун негизинде тинтүү жүргүзгөн учурда 990 000 сом табылып, акча далил буюм катары алынган. Мындан улам 15 апрелде Араван райондук соту тарабынан камакка алынган. Ошондой эле 21 апрелде Чүй облусунун 1985 жылы туулган тургуну шектүү катары кармалып, ушул эле кодекстин 98 беренесинин негизинде Араван райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Шектүүнүн үйүн тинтүү учурунда темир кесүүчү аспаптар, 2 дана ноутбук, ок атуучу курал, кылмыш жасаган учурда кийген кийим жана башка буюмдар алынган. Учурда кылмышка катышы бар башка шериктери да аныкталып, алардын жүргөн жерин тактоо максатында ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Таластан, Аравандан не алды? Бәрілі банкомат. Банкомат. 2016 жылы 7 октябрда жергиликтүү ишкерлерди колдоо максатында токтом чыккан. Бирок ал токтом азыркы учурда ишке ашпай жатат. Анткени Кыргызстандан өндүрүлгөн табигый ташы коңшу өлкөгө эч кандай көзөмөлсүз кетип жатат. Өзүбүздөн чыккан нерсени ишкерлер кымбат сатып алабыз. Мындай пикирлерин бүгүн ишкерлер маалымат жыйынында айтып чыгышты. Мамлекеттик жоопкерчилиги чектелген 62 таш кесүүчү ишкана бар. Алар 2016 жылдагы ишкерлерди колдоого ылайыкталган токтомдун негизинде Өзбекстан тарапка жылына 2000 куб экспорттоп келишкен. Бирок бүгүнкү күндө Өзбекстанда сары таштарды түз алып чыгып жатышат дешет. Пайыздык насыя алып өздөрүнүн ишин жүргүзүп жатканда бул көрүнүштөр зыянга учурашы мүмкүн экендиги да айтылат маалыматта. Жалпы 4000 адам жумуш менен камсыз болору да аныкталган. Сурасак, межправительственный соглашение бар деп, бирок бизге так бир маалымат бербеди, эч ким кагаз түрүндө да эч ким жооп берген жок. Biz talap kılgan nerse şu, Premier-Minister'den
токтомун аткаруу боюнча мыйзамдуулугун карап берсе, башкы прокурорубуз, финполиция ошо тиешелүү кызматтарга биз суранып кетерлик. Токтомдун мыйзамдуулугун жана аткарылуусу боюнча талап коюп атабыз. Азыр өзүнүн кызыкчылыгы. Бул жерде Өзбекстандын ишкерлеринин кызыкчылыгы гана каралып атат. Кыргызстанга бир тыйындай пайдасы жок. Эч кандай нерсе төлөнбөйт. Өлкөнүн түндүк түштүк аймагындагы район акимдерине жана шаар мэрлерине коопсуздукту сактоону камсыздоо боюнча окутуу курсу башталды. Ага аталган кызматтын өкүлдөрү да катышкан. Окутуу Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башкармалыктары менен жергиликтүү бийлик жетекчилигинин жана ошондой эле коопсуздукту сактоо боюнча бөлүмдөрүнүн бирдиктүү тыгыз байланышта иш-чараларды өткөрүү максатын көздөйт. Бул иш-чараны Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин адистери жана куралдуу күчтөрүнүн офицерлери жүзөгө ашырууда. Окуу мөөнөтү 3 күнгө созулуп 25 апрелде аяктайт. Ага улай эле аскер кызматтарында полигондордо семинарлар уюштурулат. Жергиликтүү башкармалыктын жетекчилери менен 3 күндүк курстук өтүп жатат. Бул окуу курсу Кыргыз Республикасынын коопсуздукту сактоо, камсыздоо боюнча иш-чараларды уюштуруу болуп саналат. Негизги максаты Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкармалыктар менен жергиликтүү жетекчилердин коопсуздукту камсыздоо боюнча иш-чараларды жүргүзүүдө. Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык маданий иш-чарасынын бир бөлүгү бүгүн Жалал Абад шаарында улантылды. Ага түрк тилдүү өлкөлөрдөн келген коноктордун бир бөлүгү тагыраагы 100дөй өнөр ээлери катышып, кала тургундарына жагымдуу маанай тартуулашты. Андагы делегаттар иш-чаранын уюштуруу жагына жана Кыргыз элинин мейман достугуна жогору баасын беришүүдө. Кененирээк Кабылбек Өчкөнбай уулунун материалы. Коноктор Жалал Абад шаарынын эркиндик аянтында салтанаттуу түрдө тосуп алынды. Келгендердин дээрлик баарысы өнөр адамдары. Анткени алар шаар тургундарына 3 сааттык чоң программадагы концерт тартуулоого келишкен. Türk dünyasının dört bir yanında gelen yaklaşık 200'den fazla sanatçıyla 3 günden beri Kırgızistan'dayız. Oş'ta muhteşem bir açılış gerçekleştirdik. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Soronbay Şerifoviç de bu açılışımızı şereflendirdi. Конокторду өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары Мамасалы Акматов баштаган жетекчилер тосуп алды. Акматовдун белгилешинче, мындай эл аралык маданий иш-чаралар мамлекеттер аралык карым-катнашты бекемдөөгө зор салым кошот. Тынчтык менен биримдикти, madani көп түрдүүлүктү жана толеранттуулукту сактап калуу болуп саналат. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, түрк дүйнөсү кылымдарды карып, мамлекеттер аралык алакалар ар дайым бекем болсун. Иш-чарага бир нече өлкөдөн чыгармачыл инсандар келишкен. Алардын арасында Казакстандан келген бийчи Альбина Жеткизгенова да бар. Ал Кыргыз өлкөсүнө алгачкы ирет баш багып жатканын айтат. Анын белгилөөсүндө Кыргызстандын табияты менен мейман достугу өзгөчө таасир калтырууда. Бизде осы Кыргызстанда өте жакшы каршы алды. Және де бизди сыйлап, осылай каршы алып, ар дайым бизге көңүл бөлүп, солай жакшы каршы алды. Биздин көңүл күйүбүз жакшы, және де өте кубанычтымыз осылай катышып бийлеп жатканыбызга. 3 саатка созулган концерттик программа ыр бийлер менен коштолду. Дал ушундай эле маданий иш-чара Каракулжада да өткөрүлүүдө. Белгилей кетсек, Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору иш-чарасы быйыл жыл бою улантылат. Ага карата 23 эл аралык, 2 республикалык салтанат пландалган. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Дубалдаев, Жалал Абад облусу. Кабарлардын кезектеги топтомунда ушулар болду. Күндү кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.